Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылып жатсаңыз, сизге тажрыйбалуу дастыккан айдоочу Бакыт мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөтү өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Биз пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро Проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7 977 852 0081. Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Болот Ибрагимов президент Садыр Жапаровка кеңешчи болуп дайындалды. Активист Болот Ибрагимов президент Садыр Жапаровка коомдук башталыштагы кеңешчи болуп дайындалды. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Болот Ибрагимов блогер соңку жылдары укук коргоо органдарынын өзгөчө жол инспекциясынын мыйзамсыз иштерин чагылдырып жүргөн. 2021 мартта Биздин эл партиясы менен Бишкек шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкерлигин коюп өткөн. Бирок шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандыктан мандатка жеткен эмес. Кийин күздө жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоого эл үмүтү саясий партиясы менен катышып, бирок өтпөй калган. Жапаровдун мойнун толгоп Ташиев Жалал Абадка 2 миллиард сом бөлдүрүптүр. Жакшы саамалык. Жалал Абад облусун өнүктүрүүгө Камчыбек Ташиев өкмөттөн 2 миллиард сом бөлдүрүптүр. Иш билген иш салат тура. Акылбек Жапаровдун мойнун толгоп өктөм талап койгондун акыбети. Мындан сырткары уюмдардан демөөрчүлөрдөн каражаттар агылып атканы, алдыга карай кадам ташталганы, мамлекеттик объектилердин курула баштаганы кубандырат. Жумуш орундарын түзүү, айыл чарбасын көтөрүү да каралууда. Убагы келгенде баары тизмектелип саналса керек. Жакынкы жылдары Жалал Абад жаркыраган аймакка айланат, социалдык абалына, экономикалык өнүгүүсүнө учурда кам көрүлүүдө. 4-5 жылда өнүккөн, элдин турмушу жакшырган облуска айланары болжолдонууда. Кыскасы мыктыларыбыз элеңдей бербей үлгү алышса, ар бир аймактын келечегин ушундай карасак болбойбу деп жазган Арба Кейжи сайты. Орозо 2023 аткаминелерден кимдер орозо кармашты? Тизме. Быйыл Кыргызстанда орозо айы 23 мартта башталып, калктын көпчүлүгүн түзгөн мусулмандар орозо кармай баштады. Репортер Кейжи Кыргызстандын бийлик өкүлдөрүнөн жана министрлерден кимдер орозо кармаганын тактады. Аткаминелердин арасында көп жылдан бери орозо кармап келе жаткандар бар. Алар жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев, ОКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, каржы министри Алмаз Бакетаев, эмгек социалдык камсыздандыруу жана миграция министри Кудайберген Базарбаев, энергетика министри Таалайбек Ибраев, транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев, экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев. Милиция Жаныбек Абиров мушташкан иштин чоо жайы эмне болгонун айтты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жаныбек Абировго карата тосма арыз келип түштү, бирок кылмыш иши токтотулган жок. Бул туурасында Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Чынарбек Майлыбеков билдирди. Анын айтымында учурда тергөө жүрүп жатат, анын жыйынтыгына карап чара көрүлөт. Буга чейин Абиров жана Арген аттуу күзөт кызматкери элдешип, жабырлануучу эч кандай доосу жоктугун айтып кечиргени туурасында видео жарыяланган. Ленин районунан шайланган Жаныбек Абиров мушташкан окуясы коомчулук арасында кызуу талкуу жаратканын, кызматын мындан ары аркалоого моралдык укугу жок экенин айтып мандатын тапшырган. Эскерте кетсе 12 март күнү депутат Жаныбек Абиров ГБРдин кызматкерин сабап салган, жабырлануучу улуттук госпиталга баш сөөгү жабыркап түшкөн. Окуяга президент Садыр Жапаров реакция жасап, депутат соц тармак аркылуу элден кечирим сураган. Башкы прокурор жогорку кеңешке Абировду кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук сурап кайрылган. Конституциялык мыйзам, мамлекеттик түзүлүш жана сот укуктук маселелер боюнча комитет парламентке иштин жагдайын иликтеп чыга турган комиссия түзүүнү сунуштаган. Натыйжада териштирүүчү депутаттардын тобу түзүлгөн. Мураталы Тагаев 7 өгүздөн кетип Бишкектин Ленин районуна аким болду.
Muраталы Тагаев Бишкектин Ленин районунун акими болуп дайындалды. Бул туурасында мэриянын маалымат кызматы билдирди. Ал Ысык Көл облусунун Жетөгүз районунун акими болуп 2022-жылдын мартынан бери иштеп жаткан. Аны 31-мартта президент Садыр Жапаров өз арызынын негизинде жумуштан бошоткон эле. Muratалы Тагаев Жалал Абад шаарынын мэри болуп 2018-2020-жылдары эмгектенип жүрүп, октябрь окуясындагы башаламандык маалында кызматынан бошогон. Анда мурунку жылдары Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты, төрагасы болуп иштеген. Белгилей кетсек, буга чейин Ленин району Русланбек Тагаев жетектеп турган. Ал жакында эле өз арызы менен иштен кеткен. Мен Улам Кадырова Седана 6 ай мурун үй алуу максатта ошол Ислам каржы кооперативи менен келишим түзгөнбүз. Мына февраль айында ошол убактыбыз келип 3 бөлмөлүү үй алдык Ош шаарынан. Ислам каржы кооперативине терең ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат. Ким эгерде ушундай максат кылып үйгө акчасы жетпей жүрсө, аябай чоң жардам болот экен. Сиздер дагы алсаңыздар болот. Талас облустук прокуратурасынын имараты пайдаланууга берилди. 31-мартта Талас областык прокуратурасынын жаңыдан курулган административдик имараттын салтанаттуу ачылышы аземи болуп өттү. Бул тууралуу башкы прокуратурасынан билдиришти. Маалыматка караганда ачылыш аземге башкы прокурор Курманкул Зулушов, облустук прокуратура органдарынын кызматкерлери, ардагерлери, ошондой эле жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери жана ошол аймактын жашоочулары катышкан. Иш-чарада башкы прокурор Курманкул Зулушов прокуратура кызматкерлерине мамлекеттин укук тутумун чыңдоо, элдин ишенимин кайтаруу, өлкө аймагында мыйзамдын үстөмдүгүн камсыз кылуу боюнча өзүнүн конституциялык милдеттерин кынтыксыз аткаруу талабын коюп, мындан арда кызматкерлердин эмгек шарттарын жакшыртууга, социалдык жактан коргоого көңүл бурулаарын билдирди. Талас облустук прокуратурасынын 2 кабаттуу административдик имараты Талас шаарынын Айтматов көчөсүндө жайгашып, кызматкерлер үчүн бардык шарттар түзүлүп, зарыл болгон заманбап жабдуулар менен камсыздалган. Оштун мэри таза суу маселеси күзгө чейин 100% чечилет. Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов калаадагы таза суу көйгөйүн үстүбүздөгү жылдын күз айына чейин толук чечүүнү убадалады. Бул тууралуу ал 30-мартта Ошту 2023-2026 жылдар өнүктүрүү планы бекитилип жатканда айтты. Кудайым буйрса жай ичи 4 резервуар курулат, ар бири 6000 кубтан. Ал жай бүтсө таза суу маселеси күзгө чейин 100% чечилет, деди ал. Ош шаарынын жарымы Акбура дарыясынан суу ичет. Жамгыр жааган күндөрү суу берүү токтотулуп, айрыкча көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары үчүн бир топ ыңгайсыздыктар жаралат. Буга байланыштуу тургундар нааразычылыгын билдирип, митингтерге да чыгып келишет. Оштун буга чейинки мэрлери да таза суу көйгөйүн чечүүнү убадалап, бирок ал ишке ашканча өздөрү кызматтарынан кечишкен. 2022-жылдын майында мэрия жаан жааганда суу берүү үзгүлтүккө учурабаш үчүн долбоор сунуштаган. Азия өнүктүрүү банкы ал үчүн 3 миллион акш долларын бөлүп бермей болгон. Go Bus кичи автобустары Ала Арча паркына каттайт. Go Bus компаниясынын кичи автобустары Ала Арча мамлекеттик жаратылыш паркына каттай баштайт. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунан кабарлашты. Аталган фонд Go Bus компаниясы Кыргыз Friends менен биргеликте 8 апрелден тарта жаңы багыт ачууда. Ал 2 түрдө болот. Же ыңгайлуу маршруттук таксилерде кадимки трансфер, же белгилүү жараланган жүрөк таш аркылуу Аксай шаркыратмасына кесипкөй Гиттин коштоосунда толук кандуу туруу уюштурулат. Go Bus мобилдик тиркемеси аркылуу Ала Арчага барып келүүчү трансферди же Аксай шаркыратмасына саякка сатып алса болот. Эки тарапка сапардын баасы 800 сом, толуктур 2,5 сом. Кичи автобустар Томми Молдон дем алыш күндөрү 10:00-дө жөнөйт. Ала Арчадан Бишкекке кайра 17:00-дө келет. Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы түзүлдү милдеттери. Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы түзүлгөндүгүн министрлер кабинетин маалымдады. Билдирмеде айтылгандай, ишкананын максаты жана милдети мамлекеттик медициналык мекемелерди калктын дары каражаттары, медициналык буюмдар менен жеткиликтүү баада камсыз кылуу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу.
Дары-дармектер рыногунда бүгүнкү күндө дагы буга чейин да системалуу башкаруу болгон эмес. Бул өлкөдөгү эң татаал тармак бойдон калууда. Аталган ишкана дары-дармек менен камсыздоо жана бул багыттагы мамлекеттик программаларды ишке ашыруу үчүн жооптуу орган болушу керек. Мамлекеттик медициналык мекемелер үчүн сатып алынган дары-дармектердин жана медициналык буюмдардын наркын төмөндөтүү өндүрүүчүлөрдөн же дистрибьюторлордон түз жеткирүүдөн көз каранды болуп жатат. Бул саламаттыкты сактоо тармагындагы системалык реформалардын бир бөлүгү деп жазылат өкмөттүн билдирүүсүндө. Мындан тышкары, ишкана дары-дармектерди жана субстанцияларды чыгаруучу заводдорду курууну каалаган инвесторлор менен иш алып барат. Анда ата мекендик өндүрүүчүлөргө колдоо көрсөтүлөрү, алар товарлардын дүңүнөн сатууга кызыктар болору белгиленген. УКМКнын кызматкеримин деп ишкердин акчасын тартып алган шектүү кармалды. Өзүн улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкеримин деп тааныштырып, жеке ишкердин ири өлчөмдөгү акчасын тартып алган адам кармалды. УКМКнын билдирүүсүнө ылайык 38 жаштагы Турсунбаев Диярбек Муратбекович мамлекеттик чек арадан өтүп бара жатканда колго түшүрүлгөн. Тергөөнүн жүрүшүндө анда Кыргыз Республикасынын бир нече жарандык паспорту бар экендиги аныкталган. Турсунбаев Диярбек Муратбекович өзүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин түштүк аймагы боюнча координатор болом деп тааныштырып жүргөн. Ал жеке ишкердин ишенимине кирип, алдамчылык жол менен 466 миң сом акчасын жана Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаасын ээлеп алган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 98-беренесине ылайык УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп айтылат маалыматта. УКМК бул адамдан жапа чеккендер болсо кабарлап коюуну өтүнөт.